Assalamu алейкум урматтуу жакшылар, көңүл буруңуздар. 55 000 долларга дагы кирип эле жашай турган, шаардагыдай шарттардын бүт бардыгы түзүлгөн 5 бөлмөлүү мансар түптүү ушул үй өтө шашылыш түрдө сатылат. Жердин аянты 5 соток. Анан эми бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Ош Алай негизги трассасы Башбулак айылынын Өжөр жан конушунун чыгыш тарабында. Айланасы бүт бетон дубалдар менен тосулган заборлору, үйдүн сырткы фасадтары дагы сонун болгон, заманбап болуп. Мына айтып атам го, кирип эле жашайсыздар. Керек болсо кышында кыштасаңыздар дагы болот. Отоплениясы жок экен деп башка турбаңыздар. Бул жакта водяной полный биринчи кабат топли пол достор. Жылуу пол болуу менен камсыздандырылган. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү даректерин бир катар айтып өттөйлү. Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Ош тараптан келе жаткан болсоңуз, Башбулак айылынын чыга бериш жериндемин. Жанагы сатыла турган жер тилкеси Өжөр жан конушунда жайгашкан. Бул жерде мурда эски вулканизация бар эле, азыр мойка болуп калган. Ошонун капталындагы мына ушул көпүрөдөн түз өтүп кирип бара бересиздер. Жанагы арабтар салып берген окшош үйлөр барбы? Ошонун асты менен дагы барсаңыз болот, үстү менен дагы барсаңыз болот. Айтор, ушул чыгыш тарабына бара бересиздер. Жалгыз көчөгө стандарт столбалар тургузулуп, электр мамчалар тартылган. Ошол көчөдө жүрө бериңиздер, дөңсөгө чыгып жолугушабыз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Өжөр жан конушунун чыгыш тарабындагы кенен жол. Бул жолдо башка көчөлөрдүн айырмачылыгы мына ушундай стандарт бетон столбалар тургузулган достор. Башка көчөлөрүнө дагы тургузулуп баштады, бирок кең көчөсү ушул. Ошону менен түз бери келе бересиздер. Болжол менен бир 250 метр чыксаңыздар дөңсөдөн бери. Бул жакта жолдун оң тарабында сырткы фасадтары сонун болуп жасалгаланган, мансар түптүү, дарбаза орнотулган, айланасы бетон забор менен тосулган. Ушул жер үйдү көрөсүздөр. 55 000 доллар бир аз кеми бар деп айтылды. Бул айтылыш баасы сөзсүз ырымына түшүп берүү жолдору каралган. Анан бул жерде Башбулактын Өжөр жан конушунда бир эле маселе бар да, суу маселеси. Суу жок. Жакын арада бул маселе дагы чечилип калар. Бирок ага чейин жер астынан артезиан 70-80 метр жер астынан таза суусун чыгарып атат. Ушул үйгө дагы чыгарылган. Өзүңүздөр эч кимге көз каранды болбой, өзүңүздөр иштетесиздер. Бул жерге 20 тонна арматура жана 51 тонна цемент кетиптир. Ээси ушунчалык акчаны аяган эмес, өзүнө да бакча каражаттардын курулуш материалдарын аябастан сапаттуу курган. Бул жакта болсо бир бөлмөлүү подвалы бар. Подушкасы дагы өтө сонун куюлган. Забордун дагы подушкалары өзү өтө сапаттуу куюлган да. Мына астын тартып койсоңуз мына. Караңыздар. Өтө мындай үйдүн заборун фундаментин кылгандай фундамент тургузулган да, акчаны аяган эмес. Анан суу чыккан. Суу чыккан жерде эми жашоонун бардыгы болот да. Өсүмдүктөр, мал жандыктар, адам бүт бардыгы. Тишти какшатат го чиркиндики. Эми напор жакшы. Суу чыкпаган жерде жер астынан суу чыгарып алып жашаган, айтам го, 5 кетете жер деп. Эми суу жок, жашоо кыйын да. Туурабы? Эми подвалды көрсөтүп коелу. Үйүбүз буйруса подвал ачык болду экен эми. Мына ачык экен, караңыздар. Бир тартып коелу. Бүт бардык шарттары укмуш, салкын. Бул жерде баягындай банкалар коесуздар, картошка, пияз дегендей бүт бардыгын сактайсыздар. Бул жагы монолит, асты стяжка. Бул жакты декче кылып алсаңыздар болот. Анан дымоходдору бүт бардыгы бар. Жакшы. Үйдүн сырты мына ушундай өзгөчө фасад менен жасалгаланган. Отоплениянын кереги жок. Бышкан кирпичтен салынган. Үйдүн узун туурасы 13,5 га 7,5. Бул жакта шебендер төгүлгөн. Унаа токтотуучу жай же кошумча курулуш курасыздар. Бул жагы жашыл зона. Үйдүн наркы бурчунда буюрса хажатканасы орун алган. Кана жүрүңүздөр, эми үйдү шашпай көрсөтөлү бир четинен. Эшик терезелери бүт бардыгы пластиктен, негизги кире бериш жайы алюминийден экен. Бисмилла деп бутты чечип ичкери кирип барабыз. Мына бул холл достор. Холл кенендиги кенен. Оң жактан баштай берели. Оң жактан болсо бул ашканасы дагы дээрлик канча? 1, 2, 3, 4 ашыгыраак экен. Бул жагы 3,5 чыкса керек. 3,5. Кухнясы. Панорамный терезе. Бул жакта болсо суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орун алган. Бул жакка ашкана эмеректерин чек-чейтип орнотуп коесуздар, болду.
Абыйлар дагы өзүнчө ошо ашкананыкы, моюш абыйлар. Кийинки бөлмө ата энелер уктоочу бөлмөнүн жанында зал. Бул жагы ата энелер уктоочу бөлмө. Бул зал узун туурасы болжол менен бир 6,5 4, эки терезеге жол тарапта карап турат, 5 камералуу, сапаттуу пластик терезелер менен камтылган. Гипсокартон менен ар кандай формаларга келтирген, матовый, жанагындай матовый натужный. Жанагы кермешип деп коет кыргызчасы. Кермешип менен жакшы потолок жасалган. Кийинки бөлмө ошо ата энелер уктоочу бөлмө. Кааласаңыздар детский комната кылып пайдалансаңыздар болот. Бул деле ошол 4x4 размеринде жол тарапты караган бир терезеси орун алган, абыйлар чаташтырылган, матовый натюрный потолок. Анын жанында детский комната. Жүргүздөр. Бул дагы детский комната. Ата энелер уктоочу бөлмөсүндөй эле. Кааласаңыздар алмаштырып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар өзүңүздөр билесиздер. Жакшы. Эми бул жагында сиздерге көрсөтө турган душ туалети да кеңири да. Жуунучу бөлмөсү. Бурчу. Бүт бардыгы кафелденген. Форточкасы бар. Бул жакта болсо точкалары бар. Бул жерге болсо кол жуучу раковинаны туалеттен бери орнотуп койсоңуздар болот ушул бурчка. Кенендиги кенен. Анан сиздерге баягы водяной немени көрсөтүп коеюн. Топлик болдучу. Тетигинде турат. Монтаждалган. Даяр турат достор. Көрдүңүздөрбү? Даяр. Мындан жогору чыгып кете турган болсоңуздар, тепкичи дагы дайын мына. Темир каражаттары менен карказдары тургузулган. Ошол мансард бүт элек да. Мансард бүткөндөн кийин көрсөтөбүз, бирок элестетиңиздер 13,5 7,5 размериндеги үй мансард. Каалагандай кылып тургузуп алсаңыздар болот. Анан ушинтип жаап койсо дагы болот. Убактылуу жаап турайлы. Эсим номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Техпаспорт, кызыл китеп, документ тарабынан эч кандай кыжалат болбоңуздар. Шытыр накка нактай варианттар сүйлөшөт, бирок вариант азыраак накталайга кетет достор. Мечит мектеп бала бакчаларга 5 мүнөттүк жол. Жакында түшөт. Азыр каттайм десеңиздер, мечит мектеп бала бакчага Башбулактын өзүнө каттайсыздар, бир 15 мүнөт жол. 10-15 мүнөттүк жол. Жакшылыктар көп болсун. Ассаламу алейкум. Бул видеону максималдуу түрдө жора жолдош тууган урук жакын адамдарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.